Мына эшиктеги погоданы караңыздар. Оор, күндү көз көрүнбөйт, жамгыр, дүйнөдө шамал. Мындай деп берилген. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын кыйынчылык боло берет. Эмнеге дегенде, табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы мына мени. Сен менин талабыма көнүп, адам болуп, арбай эле улуулук сыпатка жетпесең, табият сени талкалай берет. Анткени эсептеш үчүн мезгил келди. Ошон үчүн мен Садырда айттым да, победа Садыра — это трагедия всего человечества или всего народа депчи. Адамды өстүрүп кетпесе, Ататек Арбай, Арсыңайдын керемет сыйкыр күчтөрү ден соолугунан, ишинен, малынан, техникадан, байлыктан, бийликтен, ооматтан себепсиз эле чоң чыгымдарды дуушар кылып, кыскасы кырсыктырат. Бул трагедия болот. Ошондуктан бул чындык. Муну айтып койбосом болбойт. Сүйлөсө өтө сөзгө. Манас эпосы — это чексиз океан дегендей, анын да баш аягы бар го. А меники 200 жыл, 1000 жылда дагы айтчу сөзүм ошол убакытка карап билдирүүлөрүмбү, жыйынтыктарымбы, мыйзамдарым боло берет. Мен Кудайымын, мен дүйнө элин, мага менчик, могу дүйнө мага менчик, мен каалагандай башкарам. Дүйнө менин оюм, сөзүм, көзүм менен тегерене берет. Мен Кудай жаны бул дүйнөнү ирээттегени келди. Жалганды жоюгону келди. Менин энергиям гана жеңип, чечип, чындыкты орнотпосо дүйнөдө байлар, мыйзамдар, жалгандар элге куурата берет. Ошондуктан бул өзү улуу чындык. Мен жалган дүйнөнүн жолун жабуучу сортмун. Мен кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Бул менин сиздерге болгон условиям, шартым. Эркиңдир, эркиң бул күнүмдүк. Күнүмдүк жашап тур. Ааламдын багытына көнбөй, условиясына көнбөй. Бирок сиздерди ааламдык мыйзам, ааламдан буйрулган Арсыңбайдан башка эч ким куткарып дагы, өстүрүп дагы кете албайт. Бар болуңуздар.